Күйөөсүнүн колунан жабыркаган Асель Ногойбаева 1-айымга ыраазычылык билдирди. Бул тууралуу ал Instagram аракчасына жазган. Асель Ногойбаеванын айтымында алдыда аны 3 операция күтүп турат. Дагы канча мен билбейм, акырындап өзүмө келип жатам. Бул процесстер татаал болду. Тилекке каршы кулак менен мурунду сактап калуу мүмкүн болгон жок. Мен азыр өзүмө донормун. Кырсыктын алгачкы күндөрдөн баштап 1-айым Айгүл Жапарова мени жана менин үй бүлөмдү колдоп келет. Ал орус дарыгерлер менен келишим түзүп, алардын колуна мени берди. Медиктерге таазим. Бул оор сыноодон мени эл колдоду. Ал мага мындан ары да күрөшүүгө күч берет деп жазган ал. Эске салсак, 2023-жылдын 20-сентябрында 36 жаштагы Асель Ногойбаева бычакталып ооруканага жеткирилген. Мурунку күйөөсү Азамат Эстебесов кулагы менен мурдун кесип, денесин кесип салган. Ал кармалган. Сот экс жубайын 20 жылга эркинен ажыратты. Ал жабырлануучуга 2 миллион сом, мамлекетке 80 000 сом айып пул төлөшү керек. Түндө Сузактагы менчик мектептен өрт чыкты. Бүгүн 23 майга караган түнү Сузак районунун Комсомол айылындагы менчик мектептен өрт чыкты. Бул тууралуу ОКМ билдирди. Маалыматка ылайык телсиз жол саат 2:34 чектөөгө алынып, 3:34 толук өчүрүлдү. Алдын ала маалыматка ылайык мектептин 3-кабаты өрттөнгөн, кырсыктан жабыркагандар жок. Учурда жеринде атайын комиссия өрттүн келип чыгуу себептери, материалдык чыгымдарды тактоо жумуштарын алып барышууда. Казакстанда эркек киши подъезде жаш кызды зордуктоого аракет кылган. Казакстандын Сатпаев шаарындагы турак үйлөрдүн биринин подъездинде эркек киши жаш кызга кол салып, зордуктоого аракет кылган учур видео байкоого түшүп калды. Бул тууралуу казак басылмалары жазышты. Видеодо киши үйгө кирип бара жаткан кыздын оозун кыйнап жаап, зордуктоого аракет кылганы көрүнгөн. Ал учурда кыйкырган кыздын үйүнөн турак үйдүн жашоочусу чыгып калып, ал эми кол салууга аракет кылган эркек киши качып кетүүгө үлгүргөн. Аталган окуяга тийиштүү мекемелер комментарий берип, кол салган аракет кылган жаран кармалганын билдирген. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Көптөн бери сиздерден жардам сурап кайрылган себеби жол кырсыгына катталып 2 жыл мурун уулум Мухаммад башынан удар алып баса албай калган. Азыркы учурда башында аппараты менен баламдын басып кетүүсүнө жардамыңыздарды аябаңыздар. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. 5-10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз үчүн өтө чоң жардам. Тун катарында балам ойноп күлүп басып кетүүсүн каалаймын. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Урматтуу мусулман кыргыз элим, азыркы учурда бизге $2000 акча каражаты керектелүүдө. Балам азыр башында аппараты менен жатат, баса албай. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Аллах таалам сиздерден разы болсун. Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Эмбанк Кымбат К деп чыгат, 3197. Единица кылып салам дегендерге деньги бар. Россия өлкөсүнөн которум дегендерге Сбербанк 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө стройкада иштеп жүрөт. Баарыңыздардан Аллах таалам разы болсун. Дамыздарга рахмат. Эмне деген заман, кызы энесин үйүнөн сот аркылуу чыгарып жатат. Ак Ордо жаңы конушунда тартылган видео социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратты. Кадрларда бир келин өз апасын жашап жаткан үйүнөн чыгарып жатканы көрсөтүлөт. Апасы ыйлап жардам бергиле, бир жумада үй таап алайын деп жалынууда. Окуяга сот аткаруучулары да катышып, алардын да абалы жеңил эмес экени байкалат. Видео коомчулук арасында катуу сынга кабылып, эне ыйык андай кылууга болбойт деген пикирлер басымдуулук кылууда. Окуянын чоо жайы азырынча расмий түрдө тактала элек. Бул арада көпчүлүк интернет колдонуучулар өз кайдыгер эместигин билдирип, апага жардам берүүгө чакырып жатышат. Видеонун автору Кайрат Кенжебай, Булак Биякежи. Акыркы коңгуроо Ички иштер министрлиги бүтүрүүчүлөргө кайрылды. Ички иштер министрлиги бүтүрүүчүлөрдү коопсуздук чараларын сактоого чакырды. Ведомствонун маалыматына караганда, бул күндөрү милиция кызматкерлери республиканын бардык аймагында күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөшөт. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, акыркы коңгуроо бул өмүрдөгү өзгөчө күндөрдүн бири катары эсиңиздерде калышы керек. Ошондуктан Ички иштер министрлиги сиздерден бул майрамды шаңдуу маанай менен, бирок ошол эле учурда жоопкерчилик менен өткөрүүнү суранат. Коомдук тартипти сактап, ар кандай мыйзам бузуулардан алыс болуңуздар деп айтылат маалыматта.
Бишкекте 38 жаштагы келинин сабалышы чогуу жашап жүргөн 28 жаштагы жаран кырмалды. Кече 22 майда акыйкатчы Жамиля Жаманбаева үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган аялдын ишин жеге көзөмөлүнө алган. Жабырлануучунун айтымында окуя 2025 жылдын 8 мартына караган түнү болгон. 3 жыл чогуу жашаган жигити чырчатак учурунда анын быкачылык менен сабаган. 2 күн үйдө жалгыз жардамсыз жаттым. Көзүмдү ача албай калгам. Балдарым ошол күнү да энесиникине кеткен болчу. 2 күндөн кийин курбума чалсам, ал тез жардам чакырып берди деген аял. Улуттук госпиталдын ыкчам медициналык жардам бөлүмүнүн дарыгерлеринин маалыматына ылайык, ал келген учурда баш мээси чайкалган, бетинде гематомалар, жаракаттар болгон. Компьютердик томография жана рентгендин жыйынтыгында мурду тиши жана бетинин сол тарабындагы сөөк 3 жерден сынганы аныкталган. Ошондой эле 2 көзү жабыркаган. Ленин Рип маалымат берип, 9 март күнү Ленин Рипке борбордогу ооруканага денесинен жаракат алган аял кайрылганы тууралуу маалымат түшкөн. Текшерүү иштеринин жүрүшүндө келин медициналык жардамга муктаж болгон, анткени ал өзүнүн жарандык күйөөсү тарабынан сабалгандыгы аныкталган. Окуя түнгү саат 2:00 чамасында Турсбеков көчөсүндөгү алардын батиринде болгон. Жабырлануучунун айтымында эркек киши мас абалында кызганычтан ага кол көтөргөн. Жана ошондой эле 20 май күнү келин мурдагы жарандык күйөөсүнө карата кайрадан арыз менен кайрылды. Анын айтымында ден соолугундагы көйгөйлөр уланып жатканына жана кошумча дарылануудан өтүүгө муктаж болуп жаткандыгына байланыштуу ал жарандык күйөөсүнө карата мыйзам чегинде чара көрүүнү өтүнүүдө. Милиция кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү деп 1997 жылы туулган жаран кармалып, тергөө кызматына жеткирилип, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Азыркы учурда тергөө иштери уланууда.